23 февраль күнү 9-класстын окуучусунун жансыз денеси дал ушул машыгуу залынан табылган. Окуттук эметип аттык. Бирок жаз деген учурда жазып, сүйлөп, бир-эки тамашага дагы аралашты. Суроода бизде суроо боюнча эле калып калды да, балдар да деле суроо боюнча. Бул кыз боорукер, адамгерчиликтүү, мындай шайыр, ушундай кыз болчу. Саат 6-да мен классымда окуган кыз чалып калды, эже ушинтип Виктория асынып алды деп. Жылдын 23 февраль күнү Сокол районунун ички иштер бөлүмүнө 14 жаштагы жаш кыздын өмүрү кыйды деген кабар келип түшкөн. Бишкектеги Сокулук районунун Озерное айылындагы жайгашкан дал ушул машыгуу жайынан 23 февраль күнү 14 жаштагы окуучу кыздын жансыз денеси асынган абалда табылган. Белгилей кетсек, ал өспүрүм кыз номер 1 Фрунзе лицейинде 9-классында билим алчу. Ал эми жаш кызды мындай өлүмгө эмне себепкер экени азырынча сыр бойдон калууда. Мугалимдердин айтуусу боюнча бул окуучу кыз сабактардан жакшы окуп, жашоону сүйгөн окуучулардын бири болгон. Аябай жакшы кыз болчу. Мындай неме да, эркектей болгон кыз болчу да, такая даңкылдаган, тарсылдаган, мындай справедливостьти жакшы көргөн, ушундай андай эмени, акыйкатты жакшы көргөн кыз болчу да. А так же несправедливо деп ушинтип өзүн аябай анан мындай эркек балдардай болуп, мындай слабых любила защищать. Өзү да ошо немеге барчу экен да, борьбага, эмне залга барчу экен да, тренироваться этчү экен. Аны ошо айтамын да, ошо эркектей болуп алып жүрчү өзүнчү. Спортивная такая девочка была. Анан ушундай случай болуп калды. Анан кантип, эмне себептен, что послужило, что ее натолкнуло на такой шаг, никому непонятно, да. Тем более, говорят, с мальчиком дружил, мальчик учился в своем классе, вместе учились. В одном селе живут, тем более, биздин айылда эмес да, бул Озерный деген айыл бизден 5 километр ылдыйракта. Суроода бизде суроо боюнча эле калып калды да, балдар да деле суроо боюнча что-то говорила, что нет, ничего не знаем дейт балдар деле, все нормально было деп. Тем более, может быть, сабак күнү болсо да, может, ойлонуп калмакпыз, может, сабактан тарындыбы, эмне болду, кто-то обидел. Выходной день болуп атпайбы? Эс алып аткан күнү эмне болгонун түшүнүксүз. Бул болсо ошо 23 февралда болуп калды да, выходной день болчу. Анан азыр өзүңөр билесиңер, бүт жердин баарында мероприятие, немелердин баары отмененный. Эч кандай эчтеке өткөрүлгөн жок, эч кандай неме. Просто балдар кыздарды класстын ичинде класстык саат болуп поздравлять этишти окшойт. А так мындай эч ким мындай класстан тышкары да, класстын ичинде, мектептин ичинде да эч кандай майрам өткөрүлгөн жок да. Бул кыз болсо вообще частный немеге барат экен да, частный залга барат турбай. Анан 23-үндө ошо залдын ачкычын сурап, анан кирип эле анан ошо эметип калыптыр да. Суицид болуптур да. Что послужило этому, никто не знает. Ни письма, ничего не оставила. Бул окуя болгондон кийин, конечно, сразу класстарда ушундай класстык саат тоже эми баягы уже болду да бул окуячы. Балдар өздөрү мындай чоң класстын балдары, конечно, түшүнүштү го, потому что жизнь, она один раз дается. И жизнь, ее нужно проживать, а не это лишать себя жизни, да. Поэтому это ушундай удручающая ушундай ситуация болду бизде, ушундай случай болуп калды. Мындай эч качан ойлогон эмеспиз ушундай болот деп. Тем более с этой девочкой. Дал ушул өспүрүмдүн өлүмү катталган спорт жайы ушул жер. Бул машыгуучу жайга айыл тургундарынын көпчүлүгү келип машыгышат. Бирок ошол күнү 15 жаштагы кыз акыркы жолу ачкычты жалгыз өзү алып, кийин машыгуу жайдан жансыз денеси асынган абалда табылып отурат. Маркум кыздын апасы менен байланышууга мүмкүн болгон жок, себеби кан жутуп, оор кайгыны башынан өткөрүп жаткан үй бүлө камера астында сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Бул ишке учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери дагы да болсо уланууда. Жылдын 23 февраль күнү Сокол районунун ички иштер бөлүмүнө 14 жаштагы жаш кыздын өмүрү кыйды деген кабар келип
түшкөн. Окуя жерге Сокулук районунун ички иштер тергөө кызматы барганда ошол окуя аныкталган. Азыркы учурда керектелүүчү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери уланууда. Эмне себептен жаш кыз өз өмүрүн кыйды, азыркы учурда такталууда. Азыркы белгилүү болгондо денесин кароо учурунда жиптен башка тактар табылган эмес. Ал эми окуучу кыздын класс жетекчиси окуя кандайча болгонун түшүнбөй калгандыгын айтат. Себеби акыркы жолу сабакка көңүлдүү катышып, тамашалуу сөздөргө жооп берип, шаңдуу олтургандыгын эскерди. Спорт жайына айыл тургундарынын ар тарабынан балдар келишкендигине байланыштуу айыл тургундарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөгөндүгүн дагы кошумчалады. Бул кыз боорукер, адамгерчиликтүү, мындай шайыр кыз, ушундай кыз болчу. Анча-мынча кээде сабактардан калып калчу. Ушул кетип калган сабактан кеткен да учурлар болгон. Анан бирок өзү ушундай адамгерчиликтүү, жарокер, ушундай адам болчу да. Бул окуя боюнча мен эчтеке дей албайм. Ал күн майрам күн болчу. Биз эч кандай оюбузда деле мындай жок эле. Саат 6-да мен классымда окуган кыз чалып калды. Эже ушинтип Виктория астына алды деп ыйлап чалды. Мен угуп эле директорго чалдым. Анан машина жалдап эле ошол жерге бардым. Барсак асынып, уже киши көп экен, аяка барсак. Ошо следовательдер эме алды, характеристика алды, кандай угуп, кандай эмне болгон. Спортзалда эч кандай тиешеси жок. Биз ал частный экенин угуп неме кылганбыз. Мен 12 февралда, булар онлайн окууда болду. Биз маалыматыбыз жок болчу, кайсы бала эмне менен алек болгон. Бирок февралда мага окуучулардан угуп калдым. Ошо Вика жалгыз эмеге барып атат деп. Спортзалга кыздардан жалгыз барып атат, балдар барат экен деп. Анан ал спортзал жөнүндө сураштырсам, ал жака мындай айыл ичиндеги балдар дагы бара алат экен. Ал только окуучуларга тиешелүү эмес экен, айылдык экен. Анан тренировкалар канчага чейин болот деп сурасам, кечинде болот деди. 10-11-де, кээде 11-де бүтөт деди. Анан Вика жалгыз барып атат деген маалыматты уккандан кийин мен ата-энеси менен сүйлөшөйүн деп неме кылдым. Ойлонуп анан соцпедагогдон кагаздарды алып, акт беседы, ошондой кагаздарды алып, анан тайнеси жалгыз багат бул кызды. Тайнеси жалгыз карайт, апасы өзүнчө үй бүлөсү бар. Окуганда баскетболду, мындай негизи могу спортту жакшы көрөт, машыкканды жакшы көрөт, момундай бирдеме оюн, бирдемелерди жакшы көрөт өзүчү мындай. Окууга эми 3 окуса дагы момундай спортивный оюндарды жакшы көрчү. Катышып, волейбол ойногонду, ушул машыкканды чын эле жакшы көрчү. Анан мен тоскоол, ошол угушум боюнча мугалими тоскоол койду, тигиндей мындай деген сөздөр болуп атат, бирок на самом деле тоскоол эмес. Мен түшүндүргөм, барган убактысын контроль кыласыңар, бош убакытта анан кийин жөнөткөндө, кайра келгенде контроль кылып өзүңөр карайсыңар деген сөз, маалымат болгон. Анан бирок ушпай мисал кылып түшүндүргүлө дегем. Кайра эскерткем, себеби азыр булар переходной возраст. Мен ошол маалыматты уккандан кийин мен кайдыгер отура алган жокмун дедим. Силер деген ушуга мындай өзүңөр мойнуңарга алып, өзүңөр контроль кылгыла деген сөздөр менен апасы дагы ошол күнү үйдө экен рас. Анан кол койдуруп түшүндүрмө алып экөөнүн үйлөрүн текшерип таза экен деп мен ошондой жакшы сөздөр менен чыгып кеткем. Ич ара келишпестик, мындай кээде класстар айтышып кетиши мүмкүн. Класста боло берет да, бирин түртөт, бирин айтышат, бирок андай эле мындай чоң ич ара келишпестик болгон эмес. Болсо дагы биз байкап, сүрүштүрүп, сурап эме кылабыз да. Анан ошо менин угушум боюнча дагы ошо айылда ушундай маалымат болуп атыптыр. Класс жетекчиси келип жамандап кетти, бузулган кыз деп айтты да, бирок ал жөнүндө маалымат сөздө болгон эмес. Себеби андай маалымат болсо, биз уже башка органдарды подключать этебиз. Уже соцпедагог, ИДН, директор, воспитательный завуштун баарын подключать этебиз. Бирок маалымат бир гана тренировкага эле барат. Ошо тренировкада зал баарына доступный. Ал окуучулардыкы эмес деген эле маалыматты угуп мен ошол маалыматка эле баргам да.